Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр, ободо ой пикир көрсөтүүсү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн талкуулай турган темабыз өлкөдөгү саясий кырдаал, анын ичинде алдыда боло турган президенттик жана парламенттик шайлоолордун мөөнөттөрү жана ага байланышкан мыйзамдарга өзгөртүүлөр тегерегинде сөз кылмакчыбыз. Бул боюнча биз студиябызга белгилүү саясатчы Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Чиркешевич Текебаевди чакырганбыз. Урматтуу Өмүрбек мырза, куш келипсиз. Мына биз темабыз айтып тургандай, мына баарыбызга белгилүү, бүгүнкү күндө ушул өлкөбүздө саясий кырдаал абдан мындай орчундуу тема бойдон турат. Анын негизги себептери баарыбызга белгилүү. Сиз айтсаңыз, мына азыр ушул парламенттик шайлоону кайра шайлоонун мөөнөтү бүгүнкү күндө деле мындай так эмес, мына 6 айдын ичинде деп атат, бирок так эмес. Ошол эле учурда президенттик мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо 10 январга белгиленди да. Мына ушул процесстер боюнча коомчулукта, айрыкча саясий айдыңда миң түркүн пикир да, эми көп түркүн деп айтсак болбойт, керек болсо миң түркүн ар саясатчы өзүнүн түшүнүгүнө жараша ар кандай талкуулоолор болуп атат. Ушул боюнча сиз дасыккан саясатчылардын ана башы катары айтып берсеңиз ушул. Мен алгач 5-6 октябрдагы элдик толкундоонун себеби жөнүндө айткым келет. Ушул Бисмарк айткан дейт, акылдуу адам өзүнүн бирөөнүн катасынан үйрөнөт, акылсыз адам өзүнүн катасынан үйрөнөт деп айткан деп айтат да. Биздин акыркы 30 жылда үйрөнө турган тажрыйбабыз абдан көп. Бирөө дүйнөлүк тажрыйбадан эмес, өзүбүздүн тагдырыбыздан, тарыхыбызда дагы ушундай окуялар көп да. Ошолордун негизгиси Кыргызстандын шартында эбегейсиз бийликти бир колго алып башкаруу мүмкүн эмес. Муну Акаевдин тагдыры, Бакиевдин тагдыры, Атамбаевдин деле тагдыры, ал кетсем дагы кетпей башкарам деген тагдыры, Жээнбеков анын жолун улаган тагдыры көргөздү. Жээнбеков өзүнүн бийлигин 3 партиясы аркылуу көпчүлүктү алып келип, элдин пикири менен эсептешпей, зордук зомбулук менен алып келип башкара берем деген ниети ушундай толкундоолорго алып келди. Анан бүгүнкү убактылуу бийликтегилердин арасында дагы бийлик бир колдо болуш керек деген көз караш бар. Алар ушул биздин жакынкы тарыхыбыздан сабак алыш керек. Анан эми дүйнөдө өзгөчө биз жашап аткан чөлкөмдөгү кырдаалды, тарыхтын жүрүшүн дагы эске алыш керек. Бүгүн өлкөдө убактылуу өкмөт, маңызды убактылуу өкмөт. Анын алдында абдан татаал маселе турат. Биринчи, убактылуу өкмөт өзүн Кыргызстандын коомчулугунда жана эл аралык коомчулукта өзүн таанытыш керек. Билесиз, 2010 жылы биз убактылуу өкмөт түзгөндө таң атканда бүткүл дүйнө бизди тааныган. Американын президентинен баштап Россиянын президентине чейин сүйлөшүп, бүт коомчулук дароо колдоп чыккан. Бүгүн ошол жактан бир аз мындай аксап турабыз. Экинчиден, 10 жылы кырдаал жакшыраак болчу. Азыр бүткүл дүйнөдө ковид эпидемиясынан кийин экономикалык кризис болуп, анын кесепетин 3-чү дүйнөлүк согуштун кесепетиндей эле болду деп жарыялап турган маалда бизде саясий кризис ага кошулду. Мындай ушул учурда убактылуу өкмөттүн жүгү оор, милдетти аткарыш абдан кыйын. Анан бүгүн биздин кээ бир сиз айткан саясатчылар, юристтер жогорку кеңеш 28 октябрь күнү мөөнөтү бүтөт, жок болот деп талашып атат.
Биз Садыр Жапаровдун сунушу менен фракциянын лидерлери колдоп парламенттик шайлоолорду жазга жылдырдык. Анын эмне себеп болгонун кийин айтып берем. Алар ушуга нааразы. Бул антиконституциялык чечим. Жогорку Кеңеш бүгүн тараш керек эле. Аны мыйзамсыз узартып койду деп айтып отурат. Мен жана айткандай өзүбүздүн гана тарых эмес, дүйнөлүк тарыхка дагы бир баш багып көрүшүбүз керек да. Мейли алар айткандай болуп, кечээ Жогорку Кеңеш жок болсун дейлик. Анда Кыргызстанда эл шайлаган президент да жок, эл шайлаган парламент дагы болбойт. 20 декабрда болуп өткөн шайлоолор жыйынтык берет деп ким кепилдик бере алат? Октябрдагы шайлоодой болуп эле жаңжал менен бүтсө эмне кылабыз? Кояй дей турган президент, парламент болбосо кийинки бийликти кантип биз легитимдештиребиз? Мен бул парламенттин составына, сапатына мындай эл катары эле чоң кинем бар да. Бирок кыйын кезде ошол парламенттен башка мөөрү басып справка бере турган башка орган жок экен да. Парламент кимге берди? Садыр Жапаровго берди. Ал эл тааныган легитимдүү мындайча айтканда өкмөт башчысы болуп калды. Эгерде парламент болбосо 20 декабрда 3-4 мен өкмөтмүн деп чыкса, бири Ошто отуруп алса, бири Таласта отуруп алса, кимисин эл колдойт? Кимисине биз мандат беребиз? Кантип чечебиз? Ошон үчүн Конституция жазып атканда биз дүйнөлүк тажрыйбаны эске алып, бийликтин үзгүлтүксүздүгү, үзүлбөстүгү деген принцип бар. Парламент 5 жылга шайланат, бирок кийинки депутаттар келгенге чейин алар иштеп турат. Өкмөт отставкага кетсе дагы кийинки өкмөт келгенге чейин кабинетин таштап кетишпейт. Иштеп турат, кийинки өкмөткө өткөрүп берип коюп кетет. Ушундай бийлик вакууму болбош керек деген принцип бар. Биздин конституцияда ушул жана мен айткандай орнотулган. Ушул кезге чейинки парламент, жергиликтүү кеңештер ушул принципте иштеп жүрөт. Мисал келтирейин. Былтыр мартта Ошто, Токмокто, Каракол шаарында шаардык кеңеш шайлоолору болмогулу. Но ковидке байланыштуу алар кийинкиге жылдырды. Мына 1 жыл мурунку депутаттар иштеп атат. Алар шаардын бюджетин бекитип атат, мэрлерин шайлап атат. Кадимки турмуш деген кете берет да. Анан алардын мөөнөтү бүттү десе, бул иштерди кимдер жасайт эле? Мына ошондуктан биз парламенттик шайлоолорду жаз айына жылдырдык. Дүйнөлүк практика кандай? Ковидке байланыштуу дүйнөдө 47 өлкөдө быйыл шайлоолор жылды. Трамп дагы өзүнүн шайлоосун жылдырганга аракет кылып көрдү. Но бирок коомчулук уруксат бербеди. Бирок алардын закону уруксат берет экен. 47 өлкөдө президенттик, парламенттик, Гонконгдо мэрди шайлоо мисалы, жаңжал митинг болуп аткандан алар жергиликтүү шайлоолор Кыргызстанда да жылды деп атпайынбы? Жылышты. Бизде кырдаалгандай эле. Бюджетибиз дефицит дебегесиз чоң, акча жок. Өлкөдө бийлик органдары жаңы бийлик келген улам алмашып, нугуна түшүп ишти баштай элек. Эгерде биз ушундай кетсек, быйыл Кыргызстанда 5 шайлоо болот экен. Өтпөй калган бир шайлоо, келе турган парламенттик шайлоо, президенттик шайлоо, боло турган референдум эгер болуп калса, анан жазында боло турган Кыргызстан боюнча боло турган жергиликтүү депутаттарды шайлоо. Ушул жазда жергиликтүү кеңештердин шайлоо боло турганын жана талашып аткандарын көбү билбейт. Ар биринин 600 миллион сом кеткенде эле 3 миллиард акча кетип калып атпайбы? Мен даже акчасына көңүл бурбайт элем. Ар 2 айда шайлоо боло берсе, айылдагы чиновниктерден баштап министрликке чейинки чиновниктер иш кылбай эле ушул шайлоонун шайтан оюндары менен жүрүп алышат. Өлкөдө бирөө иштейби? Алардын аяктары жаңжал менен бүтөт. Кыскасы, бул дүйнөдө эң кыйын деп аткан жыл, эң татаал деп аткан жылы биз иштебей эле шайлоо менен өткөргөндөй болобуз. Эмне кылышыбыз керек? Ошол шайлоо этабын азайтышыбыз керек. Мисалы, жазда боло турган жергиликтүү шайлоолор менен жогорку кеңеш шайлоосун кошуп бир күндө өткөрүш керек. Мындай тажрыйба көп өлкөлөрдө өзгөчө Россияда бар. Единый день голосования деп
ушундайлар жакын келип калса, бирин алдыга, бирин экинчисин артка жылдырып коюп, бир күндө добуш берет. Жазда күздө өткөрүп жүрүшпөйбү? Бир күндө өткөрүп салышат. Бул бир. Экинчиси, референдумду өткөрүүнүн зарылдыгы барбы? Эгерде ал өзгөртүүлөрдү мындай парламент колдоп бере турган болуп турса. Ошондо көрдүңүзбү, биз 1,5 миллиард акчаны эле эмес, 4 айды жана бир күн жаздын бир күнү бир жылга тете дегендей, жазда болуп атпайбы ушулардын баарычы? 4 айды ушундай кыйын кезде экономдоп калат. Мен үчүн 3 миллиардка караганда ушул 4 ай маанилүү деп эсептейм да. Анан эми юристтердин пикирин айтып атат, эми бирок биз тажрыйбага, конституцияга негизделип, мына ошондой чечимди кабыл алдык. Мына бүгүн көрүүчүлөргө мындай жаңылык, ал жылдырууну Садыр Жапанов парламенттен суранды. 20 декабрда парламенттик шайлоо болсо, анын жыйынтыгы чыкпай ызы-чуусу уланат да, туурабы? Ызы-чуусу уланат да, 15 күндөй уланат. Анын күүсү менен тиги барып, ал ызы-чуу президенттик шайлоолорго кесепетин тийгизип коюшу мүмкүн. Туурабы? Мисалы, Мекенчил партиясы утуп кетсин дейлик, эмеде, декабрда. Көпчүлүк. Анан калгандары айтат, булар күч колдонду, бийлигин колдонду, тигинти, минти деп чыксын дейлик. Мисалы да, анын президенттик шайлоодо фаворитке залакас тийиши мүмкүнбү? Баарын эле булар алып алабы? Мурунку бийликтен айырмасы кандай деп залакасы да тийип калышы мүмкүн. Бул мен залакас үчүн саясий жагын айтып атам, конъюнктура жагын. Экинчиси, уюштуруу жагынан мүчүлүштүктөр болот. Экиси көп акча кетет. Анан жаздагы боло турган жергиликтүү шайлоолор менен кошуп өткөрөйлүк. Ага чейин конституцияга өзгөртүү киргизүүлөрдү да кеңешип бир чечимге келербиз. Анан эң негизгиси, эл шайлоо системасынан нааразы болуп атат. Шайлоо системасын бир айда оңдой албайт экенсиң. Босогонуп жүргөнү менен башкасы калды да, туура, партиялык тизме деген калды. Ошону эл шайлагандай кылып өзгөртүп, анан жазда ошол жаңы эреже менен жаңы күчтөрдү парламентке алып келелик деп кайрылды. Биз ошол фракциянын өкүлдөрү кеңешип туура көрдүк, парламент дээрлик бир добуштан колдоп берди. Түшүнүктүү. Мен бир нерсе мындай көбүрөөк тынчсыздандырганы, мына ошол парламенттик шайлоо маалында 4-октябрда өткөн шайлоого карата мындай шайлоочулардын пикирин угуп көрсөк, элдин көпчүлүгү ушул партиялык системаны каалабай бир мандаттуу шайлоого обойбуз деген пикирди айтып атышты. Себеби дегенде, бул партиялык тизме менен шайлоо албетте идеалында бул туура, жакшы, ушундай болуш керек. Бирок бизде туура эмес адамдардын, туура эмес саясатчылардын ушуга тийгизген баягы кесепетинен улам ушул системаны эл жерип атат да. Бирок ошол эле учурда бир мандаттуу жарымы бир мандат менен шайлансын, жарымы партиялык тизме менен шайлансын деген пикирлер да болуп атат. Ошону менен катар, ой, бизге мындай такыр болбойт экен, партиялык тизме деген, парламенттик башкаруу деген болбойт экен, бизге президенттик эле башкаруу керек экен деген пикирлерди дагы байма-бай айтып атты да. Анан албетте биз парламенттик башкаруу дегенде Европа өлкөлөрүн мисал кылабыз. Ошол эле учурда кыргыздын өзүнүн мүнөзүнө, баягы менталитетине жараша башкаруу формасы жакыныраакпы деген пикирлер да бар да, ушул боюнча айтсаңыз. Кыргыздын менталитетине пропорционалдык система төп келет. Көпчүлүгү мажоритардык система эмне экенин билсе дагы унутуп калышты. Мажоритардык система бул көпчүлүк системасы. Принцип большинства деп коет, большевизм системасы. 50% плюс бир добуш алган баарын алат, 50% минус бир добуш алган куру жалак калат дегенди билдирет. Дүйнөдө муну адилетсиз система дейт. Бүгүн сиз 50-н алганыңыз менен эртең тарапкерлериңиз 40-ка, 30-га түшүп калышы мүмкүн да.
Калган 50 алган элдин өкүлдөрү кандай болот? Ошондуктан процентине жараша бирөө 30% алса, парламентте алар 30%. 20% алса 20, 10% алса 10%. 1% алса бир добушу менен парламентте үн чыгарып туруш керек дейт. Мына өзүбүздүн тарых айтып отурат. Бизде эки ушул үч революциянын баары бир колго бийлик топтоо аракетинен улам болуп отурат. Ал эми мажоритардык система бир колго бийлик топтогонго шарт түзөт. Мажоритардык система эң коррупциялашкан система болот. Мажоритардык системада административдик ресурстун таасири күчтүү болот. Мен өзүбүздүкүн эмес, мен Россиянын СНГ өлкөлөрүнүн мисалын айтып атам. Мен эмес, муну окумуштуулар изилдеп чыккан. Кимдер келип атат? Мисалы Аксыны карап көрөлүк. Азыр экөөбүз барбастан туруп, Аксыда кайсыл бай кландар мажоритардык боло турган болсо, Аксыдан бир депутат десе, мугалим өтпөйт, врач өтпөйт, Бишкектен барган журналист өтпөйт. Ошол жерде 3-4 бай клан бар, ошолор чабышышат. Ошолордун бирөө өтүп келет. Ат башыдан ким десе, ушул жерден чыкпай туруп айта алабыз. База оргондон ким десе, ушул жерден айта алабыз. Аял келбейт, жаштар келбейт. Бай адамдар өтүп келет. Бирок бай адамдардын дагы бар эмес, прокурор менен, аким менен тил табышканы келет. Тил табышпаган алар кысып коет. Бизнесин жабылат, соттолосун, камаласын дейт. Андай адамдар келип алып, чындыкты айтып, өкмөткө каршы сүйлөбөйт. Мен 30 жыл депутат болду, билем да, эмне үчүн сүйлөбөйт? Дартын билем. Эмне үчүн сүйлөбөйт? Чоң бизнеси бар. Или бала чакалары бир мамлекеттик кызматтарда иштейт. Ошолорго залакам тийип калбасын деп унчукпай отурат. Мындай болуп турганда эл үчүн күйөт, сүйлөйт, ойлору бар. Бирок тиги жерге барганда катып калат. Мажоритарныйдан так ошондойлор келет. Анан чимкирик парламенттен де жаман парламент болот. Мен мына шайлоочуларга, телекөрүүчүлөргө мындай карап туруп эле айта алам да, мажоритардык система так ошондой болот. Өткөндө айттым, барып Түркмөнстанга айланабыз. Анан залдан депутаттар айтат, кийин башка адамдар айтат, эми биз кыргыздар намустуу элбиз да, кантип эле мындай Түркмөнстандай болобуз дейт. Жок, эл болбойт. Бир президент 20-30 жыл отуруп калса селекция болот. Ийилип кызмат кыла турган, ийилип колун өбө турган адамдар чоңойот. Гордыйлар, намустуулар сыртта калат. Балким Россия башка өлкөгө сүрүлүп, эмигрант болуп качып кетет. Түркмөндөр деле абдан гордый адам, согушчул эл, намустуу эл. Көрүп жүрөбүз, мен армияда да алар менен кызмат кылып, далай мындай мушташтарга мындай качышканбыз да. Бирок арасына селекцияда ошондой болуп калат деп ким ойлоду эле? Тандалып алынат, кошоматчылар тандалат. Мажоритардык система ошого тилекке каршы шарт түзөт. Мен ошол жаңы өкмөттүн өкүлдөрү менен сүйлөштүм да жакында. Аналар да сен айткандай мажоритардык система жөнүндө айтат. Мен ушул сөздү айттым да, айттым. Эгер ушуну өткөрөбүз деп калсаңар, мен элге карап эки эле сөздү айтам. Муну эм көрүп койгула деп. 5 жылга жетпей каргашат. 5 жыл эмес, шайлоонун эртеси кимдер өткөндүгүн көрөт. Бир айга жетпестен ошол парламентте эмне деп сүйлөп атканын, эмне деп добуш берип атканын көрөт. Болбойт турбайбы дейт. Дагы 15 жыл өмүрүбүз кетет. Эми биз дүйнөнүн шарданы менен кетип, регионда алдыда кетип атабыз. Ошол арышыбызды, өрүшүбүздү токтотпошубуз керек да. Мына менин колумда түндүк жарым шаар деп коет. Жер шары экиге бөлүнөт. Түндүк тарабы, экватордон түштүк тарабы. Түштүк тарабын атысталы деп коет, түндүк тарабын эми өнүккөн деп коет. Европа, Америка, Япония бар ушул жакта да. Ошол жерге биз дагы кирип калганбыз түндүктө. ОБСЕ мүчөсүбүз. Мына менин колумда аларды кайсы өлкөдө парламентте кандай шайланат, баары көргөзүлүп турат да. Европада 30дан ашык өлкө болсо, бир президенттик өлкө бар экен. Мен буяка Турцияны кошподум. Эгер Турцияны Европага кошсок, экөө болот. Бирок Турциянын 70 жылдык тарыхы
парламенттик болгон. Бүгүн парламенттин ролу чоң, анткени традиция бар. Аскерлер да күчтүү. Анан Франция баш болгон 6 өлкөсү 38 өлкөдөн. 6сы аралаш. Биздикиндей. Аралаш жамекен. Bir президенттик. Болгария. Бирок аны деле мындай талашып көрсө болот да. Мындай накты Америкадагыдай президенттик эмес экен. Өкмөтү бар ал жерде. Парламент шайлайт. Аны да мындай талашып көрсө болот. Эми мына СНГга келели, КМШ өлкөлөрү. Мурунку СССР өлкөлөрүнөн. Билесиз, 15 республика болгонбуз. Ошонун 6осунда гана президенттик система сакталып калды. Бүт Прибалтика, Украина, Молдова, Грузия, Армения, Кыргызстан болуп биз парламентаризмге өтүп атабыз, алдыбыз. Биз өтүп кетип атабыз. Толук өтө элекпиз, өтүп атабыз. Арыраак барсаң Монголия өтүп алган. Кимдер президенттик? Түркмөнстан, Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан, Россия, Беларусь. 6. Эми мына дүйнөдөгү тенденцияны, дүйнө каякка көздөй арыш алып атат. Эми ошону дагы эске алышыбыз керек да. 10 жыл кыйналып туруп, болбойт экен деп туруп, кайра 30 жыл артка тартканыбыз менин оюмча туура эмес болуп калат. Жада калса Казакстан, Өзбекстан, Россия парламентаризмди күчөтпөсөк болбойт экен да, акырындап күчөтүп, парламенттик оппозиция деген бар, анын мындай укуктары бар деп Казакстан биздин тажрыйбаны алып отурат. Мен сыймыктанамын, анткени казактар бизден ушуларды алып атат да. Мына Беларусьта кризис болуп отурат. Анын чыгуунун бир эле жолу бар. Лукашенко конституциялык реформа жасайын деп атат. Реформасында ушул парламентаризм тарапты көздөй багыт алуу өтө. Башка жолу жок. 100 миңдеген адамдар бир айдан ашык көчөгө чыгып реформаларды талап кылып отурат. Анан эми биз дүйнө ушундай өзгөрүп атса, артка тартканыбыз туура эмес. Артта мен оюмча жанагындай тагдыр күтүп турат. Биз Беларусь, Түркмөнстан, Тажикстан окшойбуз дегенибиз мен оюмча туура эмес болуп калат. Мен бир нерсени айткым келет да, ушул жана сөзүм башында айтпадымбы, идеалында өзү партиялык тизме, парламенттик башкаруу албетте бул жакшы. Биз ошого умтулабыз. Бул дайыма баягы кыялдагы ишке аша турган нерселер да. Бул жана кыргыздын кеңешип кескен бармак оорубайт деген накыл сөзү бар го. Так ошого негизделген. Бирок биздикилер жана сиз туура айттыңыз, бир аз чыдамы жетпей кетип атат да. Мына 10 жылда эле биз көрүп койдук, мындай болбойт экен депчи. Бирок ошол парламенттик өлкөлөрдүн тарыхын карасак, Түркияда деле, башкаларда деле улам өкмөт алмашып, ушу парламенттик шайлоолордо жаңжалдар чыгып, отуруп 20, 30, 50 жылга чейин барып анан кийин ушул система түзүлүптүр да. Эми конечно, тез жагы дагы бар. Анан биз депутаттар, партиялар дагы парламентаризм жакшы жагын көргөзбөстөн, эң жаман жактарын көргөздүк, аны моюнга алышыбыз керек. Ошол себеп болуп атат элдин жеригени. Анан парламентаризмди алдыга сүрө турган президенттерибиз аны колдогондун ордуна мүмкүнчүлүктү пайдаланып, баарын өзүнө жыйнап алып, парламентаризм болбой эле акыркы 10 жылда деле президенттик башкаруу болду да. Иш жүзүндө. Кагаз жүзүндө парламенттик, иш жүзүндө президенттик болду да. Анан биз ошого кайра кагаз жүзүндө баарын берип коелук десек, андан мындай жакшы болбойт да. Революция эмнеден келип чыкканын айттым. Эми биз ошого биротоло эле мындай кагаз жүзүндө берип коелук. Сен кожоюнсуң деп атабыз. Мунун аягы жакшылык менен бүтпөйт. Эми мен партиялар жөнүндө айтайын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу шайлоочулар. Партиялык системаны мен ойлоп тапкан эмесмин. Бул жүздөгөн жылдардан бери мамлекеттик түзүлүштө бул негизги ролду ойноп келген институт. Эл менен бийликтин ортосундагы институт. Жана көпүрө деп коебуз го. Мага партиясы жок. Бир өлкөнү айтып бергилечи. Тоталитаризм деген Түндүк Кореяда да партиялар бар. Ислам радикализм деген Иранда дагы партиялары бар.
Ал эми кээ бир королевстволор да бар, алардын ордуна партияларына тагасы, жээни деп өзүлөрү топ-топ бөлүп кландарга бөлүнөт да. Адамзаттын табияты ушундай экен, алар топ-топ болуп бөлүнүшөт экен. Топ-топ болуп өзүнүн кызыкчылыгын коргошот экен. Ошол төшөктүн ичинде, килемдин алдында деп коет го, подковерно болбостон ошол ачыкка алып чыгып коюш керек. Ким менен эмне үчүн бириткенин эле көрүш керек. Таразалап туруп, өзүлөрүнүн ишенгенине добуш бериш керек. Партия деген бул топ да, топ болуп бөлүнөт. Улак ойносоң деле топ болуп чыгып атасың. Футбол ойносоң деле топ болуп чыгып атасың. Бул жерде единоборство болбойт. Бул командалык оюн деп коеюн, эми командалык оюн да. Анан ошондуктан Түркмөнстанда деле партиясы бар, бирөө. Майда чүйдө тиги марионеточный партиялары бар да. Кытайда 6 партиясы бар. Негизгиси бул компартия, анан марионеточный майда чүйдө партияларды эл көрсүн деп мындай киргизип койгон. Бир кээде мындай бир ой кетет да. Биз ошол Советтер Союзунун тушунда тоталитардык системада бир коммунисттик партияны көрдүк. Анын башкаруусун азыр мынакей көп партиялуулукту көрүп атабыз. Бизде Америкадагыдай 2 партиялуулук өтпөйбүзбү деген да. Афганистанда дагы эме бар мындай. Ошо 2 партиялуулук деген дагы бир сөз айтыла баштап атат, түшүнүкчү. Биз бир партия келсе, экинчиси автоматтык түрдө мындай конструктивдүү оппозицияда болот деп. Бизде 2 партия майкөл сүткөл болуп, экономикабыз өнүгүп, бир калыпта өнүгүп атып, кимиси келсе дагы турмуш мындай өнүгө берсе, анда ошол 2-3 партиялуулукка келебиз. Бүгүн эми турмуш начарлап, өнүкпөй турган маалда турбуленттик деп коет да. Турбуленттик деген сөз жана тоонун суусундай асты үстүм деп коет. Алдында турганы кайра үстүнө чыгып, үстүндөгүсү кайра алдына түшүп, ушундай процесс кетип атат да. Мындай убакта бир партия, 2 партия болбойт. Элдер көңүлү калып, ай бул да жарабайт экен, бул да жарабайт экен деп уламында жаңысын каалап турат. Спрос бар жерде пайгамбарлар чыга берет. Баары жарабады, мына мен деп партиясын көтөрүп чыга берет да. Эми коомдун деңгээли ушундай болуп атат. Жасалма түрдө 2 партия кылса болот. Ошондой аракет болгон. Жана барьерди 9%, 10%ка көтөрөбүз. Калганын баары жетпегендер куру жалак калып, алдына экөө же үчөө өтөт деген принцип болгон убагындачы. Ошон үчүн бирок анын кесепети өтпөй калгандар өткөндөрдү моюнга алып тааныбайт экен. Жыйынтыгын мынакей көрдүк. Анан ошон үчүн биз барьерди төмөнчүрүп, көп партиялуулукту бүгүнкү биздин этабыбызга туура келген кубулуш катары кабыл алышыбыз керек экен. Мен айткан Европа өлкөлөрүндө негизинен ошол орточосу 3%. Кээ бирлеринде 5%, кээ бирлеринде 1%, жок процент. Израилге окшогон өлкөлөрдө да. Эми бирейлерден биз акылдуубуз деп мындай айта албайбыз, аларда 1% экен. Орточосу 3%, ошон үчүн биз орточосун сунуш кылып атабыз. Ошол 3% болгондо өтө эле майдаланып кетпейби деген да сөздөр болот. Парламентте 6 партия ушундай бир пикирге келе алышпайт. Эгерде 3 партия болсо, 9-10 келсе кандай болот? Абдан туура. Эми ушул суроого мен башкача жооп берем. Кээ бирлер айтат 90-70 округ кылып, одномандатный кылайлык. Ушул 70 азамат келсин деп атат да. Биз 10 партияны бириктире албай атабыз деп атабыз, ушул 70 азаматты бириктире алабызбы? Алар бири-бирин тааныбайт, бири-бирине баш ийбейт. Мен тиги өтүп келдим, сен кимсиң деп Коңшо районунан келген депутаттын да тоотпойт. Мен эми ошо иштеп жүргөм да. Тоотпойт, өзүм өтүп келгем дейт. Мен өкмөт менен түз сүйлөшөм дейт. Түз сүйлөшкөн предпринимательдердин өзүнүн кызыкчылыгы бар. Анын туугандары, бөлөлөрү, бажалары, тигил булар кызматтарды иштейт же иштесин дейт. Анан ар бири түз чыгып сүйлөшө баштайт. Мен болгон ишти айтып атам да. Арасынан абирдүүлөрү да мындай нысаптуулары дагы болот, но көпчүлүгү түз сүйлөшөт. Мынакей 70 партия деп сүйлөш. Сүйлөштүң.
Бирок айнып кетип, бир айдан кийин да кайра мындай айный бересиң да. Анткени 70 адамды мажоритардын келгенде. Өкмөт алар менен кагаз менен договор түзө албайт. А партиялар менен түзөт. Коалиционное соглашение деп. Өкмөттөн биз эмнени талап кылабыз? Коалицияларга ал эмнени жасап берет. Калган бар эсептелинбейт. Ошол менен эн алдына чыгып айтса болот. Элдин пикири менен партияларды мындай мажбурласа болот. Мен туура моюн калган партияларыбыз мындай өзүнүн эң жакшы жагынан көргөзгөн жок. Тескерисинче эң жаман жагыбыздан көргөздү. Эми аны өзгөртүүнүн жолу жана өзүң айтып отурасың, шайлоо системасында кандидатты партиянын бостор эмес, эл тандасын. Эл өзү тандасын. Бирок алар партияга, парламентке келгенде мындай биригип бир команда болсун. Кыргызда бар да, бөлүнсө өндө бөрө жеп кетет дейт биринчиден. Анан бириксек колдон келет деп баягы аксакал жаш кезде бир жомок бар эле бизде. Балдарына бирден тал чыбыкты берет, сындыргыла деп, баары сындырып коет. Анан бириктирип туруп боо кылып берсе эч ким сындыра албай коет. Партия деген принцип ушундай, жалгыз анда-мандатыдан келсең өкмөт жөн эле мындай чертип коет. Жалгыз болуп каласың. Унчукпай олтуруп бересиң. А топ-топ болуп келсең, өзүңдүн пикириңди коркпой айтасың. Башыңа мындай кысым жасай турган болсо, калгандары колдойт. Мен Өмүрбек Чиркешевич ушул жерде бир нерсе өкүндүрөт да, тилекке каршы мына ушундай бир жакшы курула турган системаны мына сиз дагы ошого макул болуп атасыз. Өзүбүз бузуп алдык да, ошо партияга, тизмеге ар кандай адамдар кирип кетип атат. Баягы биринчи бештикке же биринчи ондукка мындай тазарактарын коюп, анан кийин сабатсыздарын, репутациясы начарлары аркаракка туруп, анан ошонун негизинде кайра эле ошолор келип алып, анан билимсиздердин парламенти, сабатсыздардын парламентине же балык дудуктардыкына айланды. Мына ушул негизде эл биринчи жек көргөн ушул. Экинчиси мына премьер-министр. Бизде ар качандан бир качан ушу президенттер премьер-министрди өздөрү коет. Мына ушул конституцияда дагы андай укук болбосо дагы бийликти алып туруп өзү койду, бирок дайыма мындай ылдый баш, жер көз адамдарды премьер кылат тилекке каршы. Мындай ошонун негизинде премьерлер өкмөттү өз алдынча башкара албай, өз алдынча саясат кыла албай, президентке кылчактай берип, жаман көрүнүп атат. Мына бир мисал айтайлы, акыркы эле мына Бороновду айталы. Боронов премьер-министр болду, кечегиде адилетсиз шайлоо ушундай болгондон кийин президент жанагыдай акыбалга туш болгондо, эгерде кадыр баркы бар, мыкты саясатчылардын катарында болсо, аттуу баштуу премьер болсо, элге чыгып такылдап элдин талабын талашса болот эле да, бийликтин талабын. Бирок лам деп ооз ачканга жараган жок. Тилекке каршы ушундай кадыр баркы жок адамдарды премьер кое берип, өкмөттүн да кадыры кетти да. Эми мына ушул системадан биз айнып атабыз да ошон үчүн. Жок, бизге бир эле күчтүү президент керек экен деген жанагыдай бир жактуу пикирлер ушундан чыгып атпайбы дейм да. Эми бизде бир күчтүү премьер-министр болуш керек. Эмне үчүн мына урматтуу эл журт? Парламентаризм менен президенттик системанын эмнеси бар? Эгер түз шайланган президент өкмөт башчысы болсо, андан жыл сайын парламент отчет алып, жаман иштесе кызматынан кетире албайт. Ал 5 жылга шайланат, сен жаман иштедиң деп аны эч ким кызматтан ала албайт. Кылмыш кылса гана импичмент кылып камашың мүмкүн, а башка убакта сен жаман иштедиң деп айта албайт. А биздин эл тескерисинче айтып атпайбы? Бийлиги бар главный адамды элдин атынан курултай, демек парламент, жыл сайын отчетун алып, жаман иштесе алып коюш керек деп. Бул парламентаризм. Парламентаризмде курултай, парламент. Жыл сайын өкмөт башчысын угуп, жаман иштесе кызматтан алып коет. Мына өзүбүз талап кылып аткан система ушул. А биз жок, президентский. Президентскийде президентти атып гана аласың. Ошон үчүн бизде мына 3-чү жолу революция болду. Жөн парламенттин күчү менен, жөн тынчтык жолу менен мындай алмаштырып кое албайсың. Атып аласың. Мына азыр биз 6 жылга президент шайлап алып, бийликтин баарын ошого берсек, жаман иштедиң деп сурай албайбыз. Атып алыш керек болот. Дагы революция болот. Эми мына азыр конституциянын, бүгүнкү конституциянын слабый жери, туура эмес жери кайсыл деп лупа менен
издеп атабыз да, туурабы? Бирок мындай таппай атабыз. Андай жери бар. Мен экөөбүз мурунку жолукканда айткам. Азыр конституцияга өзгөртүү киргизсе, ошол жерден өзгөртүшүбүз керек болот. Мандат бүгүн бизде президент. Эми биз аксакал президент деген аксакал болот экен дегенбиз. Анда бир эле бийлик бар, анын мандаты бар. Уткан партияга келет, молодец, мен мандат, ал өкмөттү сен түз, а бул түзө албайт. Бул жаман. Сага гана ишенем деп мандатты сага. Эгерде өкмөт урап калса, мандат кайра премьерден кайра мага келет. Мен дагы каалаганыма берем. Жана конфет дебедимби? Конфет президенттин колунда. Ал ушуну менен эле башка ушуну менен эле өкмөттү жал-жал каратып койду. Эртең сен удурук түшүп калсаң, мандатты мен сага бербейм, башкага берип коем десе эле ушул президентти карап туруп калат да. Ушу мени колдоп койсо экен, эртең түшсөм дагы кайра мага мандатты беремин десе, кызматтан кетпейт. Эми ошону өзгөртүп, сиз айткандай биринчи орунду алган партияга берип койсоң, автоматтык түрдө. Биринчи орун эмес, ким коалиция түзө алган, парламент өзү чечсин. Биз азыр сунуш кылып атабыз. Парламент өткөн фракциялардын баары премьер-министрге кандидатурасын жылдыра алат. Бул дагы чоң чырдын башы болбойбу анан? 93-жылга келебиз деп атабыз. 93-жыл ушундай болчу да. 3-4 жылат, бирөөсүн тандап алат. Аны ошого мягкий рейтинг. Ошого баш ийишет. Аны коалиция ураса дагы алып кетпейт. Бүгүнкү слабый жери дегеним, жана коалиция ураса өкмөт кетет, мандат кайра президентке келип атат. Ушул жерде интрига болуп кетип атат да. Эми башка өлкөлөрдө ушундай эле. Бизде ушул жерден интрига болуп, кол ийрисинен тартып кетип атат. Президентти кесип өкмөт тандаганга катыштырбаш керек. Күчтүү адам утуп, премьер болуп, бүт бийликти колуна алып, жеке жоопкерчиликти алыш керек. Тилекке каршы бизде өзү партиялык тизме боюнча шайлоо болгондо өкмөт башчы ошол парламентке келген партиянын лидери болуш керек. Бизде жалаң партиясы парламентке өтпөгөн лидерлер келди да, көбүнчө. Бул бир. Экинчиси Өрбөкчү, мен сизге түз суроо да, мына алдыда президенттик шайлоо. Бул кандай болот? Президенттик шайлоо азыркы конституция менен болсо, ушул укуктар менен болсо, эртең реформа болуп, референдум болуп же конституцияга өзгөртүү парламент аркылуу болсо, анын укугу кандай болот? Деги эле ушул боюнча анан сиздин да атыңыз атала баштабадыбы азыр президенттикке бара турган болжолдуу саясатчылардын катарынан президенттикке коесузбу ушул укуктар менен ушул конституциянын негизиндесиз? Менин өзүмдүн сезим туюмум боюнча менин реалдуу шансым жок. Эгер реалдуу шансым болсо, коймокмун. Мен жөн эле катышып коеюн, көзгө көрүнүп коеюн дегенде, мындай жаш саясатчы эмесмин. Балким бул менин акыркы шансым. Эгер шанс акыркы мүмкүнчүлүгүм. Эгер шанс болбосо, жөн эле коюу мен үчүн мындай туура эмес. Ошон үчүн мен ачык айта алам, мен чамасы, орусча айтканда, скорее всего, койбойм. Скорее всего. Президенттик шайлоо болот. Той болот, тойдун эртеси болот дегенде, бул мыйзам ченемдүү. Шайлоонун алдында кайсыл бир саясатчынын жылдызжан эл ошого койт, колдоп турат. Шайлоодон кийин турмуш деген турмушта чечилбеген проблемалар болот, каталар болот. Алар жыйналат, жана көчкүдөй болуп, улам көбөйө берет. Дагы рейтинги төмөн түшөт. Любойнуку түшөт. Садыр Жапаров дагы, Камжы Экташиев дагы бул исключение эмес. Түшөт. Ошон үчүн мен жана Садырдын инаугурациясы деп коеюн, ошол сөздү айткамдык. Сыйлоо менен жек көрүүнүн ортосу каш менен кабактын ортосунда дегендей. Ошону эске алгыла депчи. Убакыт аз. Элдин ишеними эмес, үмүтү, күтүүсү абдан чоң. Алар керемет, чудо күтүп атат. Келет ушу айтса эле баары мындай оңдолуп калат депчи. Тилекке каршы оңдолбойт. Анткени коом өзүбүз оңдолбосок, бир киши келип эле баарыбыз үчүн чечип койбойт да. Кыйын болот. Абдан ийгилик каалайм, бирок абдан кыйын болот.
Ошон үчүн тез иш алып барыш керек. Анан план болуш керек, программа болуш керек. Болбосо мындай орусча айтканда буксовать этип калышат да. Бүгүнкү күндө мына акыркы суроо сизге ушу президенттик шайлоодо өзүңүз болжолдуу түрдө айтып атасыз, көпчүлүк өзүмдүн ички туюмумда мен катышпайм деп. Балким бул мындай ылайыктуу суроо, балким ылайык суроо, бирок сиздин оюңуз албетте мындай кайсы бир деңгээлде аныктоочу да. Азыркы президенттик шайлоодо фаворит катары Садыр Жапаров кала береби? Бүгүнкү күндө. Себеби дегенде эл бүгүнкү күндө Садыр Жапаровго болгон ишеними чоң бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө ооба. Кандай дейсиз? Бул Садыр Жапаровдун шансы канчалык? Элде бир ушундай эме болот да, түзүм. Эйфорияга берилип кетсе баары оп, деп кетишет. Бир жаман көрсө, жакшы адам болсоң деле төбө астыга калып мындай жамандап кетишет да. Азыр мына революциялык өзгөрүүлөрдөн кийин, бийлик алмашкандан кийин Садыр Жапаровду эл колдоп турат. Эгерде могу 20 декабрда шайлоо боло турган болсо, Садыр Жапаров менен Ташиевди колдогон 3 партия 100ден кем эмес добуш алып келмек. 100 добушту Сооронбай Жээнбеков деле алды, бирок аны эл көтөрө алган жок. Анткени аларды эл колдобогон партиялар алдап алды, сатып алды, коркутуп келди. Ташиев менен Садыр Жапаровдун 100 орун алып келсе дагы эл колдойт эле, анткени Сооронбай Жээнбековдун айырмасы эл буларды колдоп турат. 20-сында болуп өткөн. Бирок Садыр ошол шайлоону 6 ай кийинкиге жылдырды. 6 айдан кийин ошол 100 добушту ала алабы, мен кепилдикти бере албайм. Бирок ошол тобокелчиликти билип туруп, Жапаровго пайдалуу эле 20 декабрда өткөргөн. Башка партиялар эндиреп шайлоодон кийин эс үчүн жей албай турганда тарсет өтүп кетсе 100% ийгиликке жетишмек да. Бирок 6 айга жылдырды. 2010-жылдагы бизге келген. Шайлоону тарсак турс майда өткөрө койбойлукпу, калгандар эс үчүн жей албай качып жүрүшөт. 100% өзүбүз алып келип алабыз. Биз жок, күздө өткөрөбүз деп күзгө жылдырдык. Биздин катабыз, мисалы да, тактический катабыз ошол болду. Биз утулуп калдык. Ош окуясы болуп кетти, башкалар болду, утулуп калдык. Тактический. А стратегический биз уттук. Анткени күздө действительно мындай конкуренттүү, реалдуу шайлоолор болду. Анан Садыр Жапаров парламенттик шайлоону декабрдан майга жылдырып уттубу же утулдубу? Аны эч ким бүгүн айта албайт. Аны ушул тарих ушул заманы көргөзөт да, заманы көргөзөт. Мен оюмча стратегиялык планда утту. Анан бүгүн быйылкы жыл өтө оор жыл. Шайлоолорду бириктирип, убакытты экономдош керек, каражатты экономдош керек. Бул жагы түшүнүктүү. Мен бул суроону бербесем болбойт, себеби энди убакыт бүтүп калды. Бүтсө дагы берейин деп атам. Бул өтө маанилүү болгон үчүн. Мына азыр жогорку кеңештин ыйгарым укугун түгөндү, бүттү. Эми мындан аркы 6 ай иштейби, 3 ай иштейби, легитимдүү болбойт, туура эмес болуп калды дегенге сиз айтып атасыз, буга мыйзам жол берет, биз мыйзамдаштырдык депчи, ушуга бир конкреттүү түрдө чекит сот эмессиз сиз чекит коюп аткан, бирок ынанымдуу жооп берсеңиз. Мен айттым го, быйыл 47 өлкөдө шайлоолор жылдырылды. Албетте ошол өлкөлөрдүн мыйзамына ылайык. Биздин мыйзам боюнча кайра шайлоолор 60 күн ичинде болуп өтүш керек эле. Аны эч ким жылдыра албайт болчу. Бирок атайын мыйзам кабыл алынып, ушул жылкы 2020-жылкы болбой калган шайлоолордун уландысы 6 айга чейин жылдырылса болот деп мындай жылдырып
мыйзам менен жылдырылды. Ошол мыйзамды туура эмес деп атпайбы, легитимсиз деп. Мыйзам абдан туура, кантип эмес. Эми азыр сиздерге айтып коеюн. Кээ бир юристтер, саясатчылар мыйзам эреже бузуу жолу менен кабыл алынды деп айтып отурат. Өйдө тартсаң өгүз өлгөн, ылый тартсаң араба сынган азыр момент. Сөзсүз бир нерсеси бузулат. Ооба, бузулду. Эмнеси бузулду? Ошол мыйзам жай заман болсо сайтта бир ай илинип туруш керек эле. Эл журт ушундай мыйзам илинди, жакшылап карап алгыла депчи, бир ай илинип туруш керек эле. Бүгүн жаңжал болуп, өлкө ары бери болот дегенде ошондой маңызы простой законду бир ай илип коелук деген бул жоопкерсиздик. Логикага да сыйбайт. Бул заманда тарса турс. Туура. Тарса турс чечиш керек. Маңызы ал формасы, баардык эл билсин деген. А маңызы 80 депутат жиналды. Мен өзүм көрүп турдум, физически олтурушту. Эч ким алардын колу бутун кайрып коркуткан жок. Өз аң сезими менен, эрки менен добуш беришти. Бул негизги принцип сакталды да. Туура, жана мисалы жаңжал салаң десең, бизге мыйзамдын долбоору 3 күн мурун берилиш керек. Регламентибиз боюнча 3 күн мурун кагаз берилиш керек. Азыр ошол добуш берген күнү алып таратып атат бизгечи. Анан принцибинде кежиликке салсак 3 күн мурун беришин керек эле, бүгүн карабайбыз деп отура турган болсок, өлкөдө тынчтык орнобойт да. Бүгүн чечиле турган маселени бүгүн чечиш керек. Туура процедуралык бузуулар бар, бирок ал иштин маңызына мындай чечүүчү роль таасири тийбейт. Жай убакта, конечно, шашылбай 1-2 ай талкуулап, конференцияларды өткөрүп, кофе биректерине катышып, мындай майын чыгарып кабыл алса болот эле. Өзүбүз көрүп атабыз, бүгүн андай заман эмес. Рахмат, Өрбек Чиркешевич, абдан маанилүү маек куруп бердиңиз. Учурдун дагы кырдаалга жараша бул аябай сиздин пикириңиз керек эле. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну биздин кезектеги көрсөтүүбүз соңунан чыкты. Кайрадан көрүшкүнчө сак саламатта калыңыздар.